азаптан кутулуучу иштерди айтып коелу, иншалла. Баарын коркутуучуну айтып койбостон, кээ бир иштер бар. Эгер ошол иштерди кылып жүргөн болсок, иншалла кабырда азап болбойт. Аны пайгамбарыбыз бизге айтып кетти. Пайгамбар айтты, пайгамбар демек чындыкты айткан 100% туура. Ошолордун эң негизгилеринин бири ыйманда, ибадаттын үстүндө өтүштүк. Кайсы бир адам иншалла туура жолдо өткөн болсо, ыйманда өткөн болсо, ибадатка бекем өткөн болсо, жаратканды таанып кыл деген кылып, кылба деген кылбаган болсо, иншалла кабыр азабы ал адамга болбойт. Кабырдын сурагы ал адамга жеңил болот. Ошондой эле урматтуу мусулман туугандар, кабырдын азабынан сактоочу иштердин бири шахада, Аллах жолунда шейит болуп өтүштүк. Пайгамбарыбыз айтат, шейит адамга Аллах Таала 6 сыйлыкты берген. 6 бир өзгөчөлүктү берген да. Катардагы мусулмандарга берген эмес, 6 өзгөчөлүк берген. Биринчи эле канынын чыгуусу менен Аллах анын күнөөлөрүн кечирди дейт. Жана ошондой эле бай адамга, шейит болгон адамга Аллах Таала 72 курайынды дайындап койгон, ошолордон эртең үйлөндүрөт деген. Дагы ошондой эле берилген шейитке өзгөчөлүктөрүн урматтуу мусулман туугандар, үй бүлөсүнөн жакындарынан болгон 70 адамга шафаат, ортого түшкөнгө Аллах Таала мүмкүнчүлүк берет деген. Жана ошондой эле ал адамга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кабырдын азабы болбойт, жана кабырдын фитнасынан аман болот, сурагынан аман болот деген. Жана ошондой эле ага кыйынчылык болбойт, Аллах Таала иншалла бейиштен болгон жайын берет деген. Ошондой эле кабырдын азабын сактай турган иштерден рибату фи сабилилла, Аллах жолунда чек араны караштык. Мусулман мамлекетинде мусулмандарга зыян жетпесин, душмандар кирбесин деп чек араны караган адам ошондой ниетте иншалла. Ошол чек араны карап жүрүп кокус кайтыш болгон болсо, ошол иште жүрүп кайтыш болгон болсо, пайгамбар айтат, ал адамга дагы кабырдын азабы фитнасы да болбойт деген. Дагы бир хадисте пайгамбар айтат, адам кылганда иши токтоп калат деген, бул иши өлүш менен бүтөт деген. Бирок чек араны карап жүрүп өлгөн адам иши соолук кыяматка чейин эселентип бара берет деген. Ошондой эле урматтуу мусулман туугандар, жума күнү же жума түнү өтүштү айтат пайгамбарыбыз. Кайсы бир адам, кайсы бир мусулман жума күнү же жума түнү кайтыш болгон болсо дейт пайгамбарыбыз, ал адамга кабырдын азабы да болбойт, кабырдын сурагы да болбойт деген. Жана ошондой эле урматтуу мусулман туугандар, пайгамбарыбыз өткөн күнү, жума күнү өткөн болсо же жума түнү деген четверг шамдан кийин башталат да. Четверг шамдан кийин башталып, пятница күнү шамга чейин деген сөз. Ошол аралыкта өткөн адамга иншалла. Андан кийинкиси суратул Мулк, Мүлк сүрөсүн окуп жүрүү. Куранда пайгамбар айтат, 30 аятта турган сүрө бар. 2,5 беттин тегерегинде. 2,5 бетке да кичине жетпейт, 2,5 бет деп коелу. Ким ошону ар дайым пайгамбар сөзүн негизи жатарда ошону окумайынча жатпайт эле. Ар дайым Мүлк сүрөсүн окуп жүргөн болсо, арабча билбесек, бүгүн кыргызча транскрипция бар да, кыргызча алфавитте жазылган бар. Демек ошо менен окуп коюш керек. Күн сайын 10 мүнөт, 15 мүнөт окуп кетет. Ошол окуп жүргөн адамга кабырдын азабы болбойт деген. Ошондой эле урматтуу мусулман туугандар, намаз, орозо, зекет жана жакшы иштер адамдын кабырдын азабын сактайт. Пайгамбар айтат, адам өлгөндө, кабырга барганда, периштелер келгенде, намаз адамдын баш жагына келип турат. Канча окудабыз намазды, кыйынчылыкта, суукта, ага арасында келип окуйбуз. Турган намаздар демек баш жакка келип турат. Орозосу оң жагына туруп алат. Зекети сол жагына туруп алат. Калган бардык жакшы иштери бут жагына туруп алат. Периштелер келип баш жагынан келип сурак кылайын десе, баягы намаз жок, мен жактан киргенге жол жок дейт. Себеби бул намаз калтырбай окут эле, мен жактан кире албайсың дейт. Оң жагынан барып сурайын десе, орозо жок, бул орозо калтырбай орозо кармайт болчу. Мен жактан киргенге да болбойт, жок. Сол жагынан барып сурайын десе, зекет жок, бул ар дайым зекетин берип жүргөн, мен бул жактан киргенге жол жок дейт. Бут жагынан кирейин десе, кылган жакшылыктар, ата-энесинин кылган жакшылыгы, келген мечитте, садакасыда, бирөөгө, жолго, элге, журтка кылган жакшылыктардын бардыгы бут жагынан тосуп турат да, жок, биз жактан киргенге сага жол жок дейт.